Elime vursayma ötüp ak kalpağım, tediro bilbey жүрөт anın barkın. Elime belgi berip tanıştırgan, atından kagılayın kırgız halkım. Elime belgi berip tanıştırgan, atından kagılayın kırgız halkım. Kırgız halkım, kırgız halkım, atından kagılayın kırgız halkım. Kırgız halkım, kırgız halkım, atından kagılayın kırgız halkım. Үйүнө мейман келсе жүзү жарык, кой союп сыйлай берүүчү ата салты. Жақшылы келіп алдыстар ма? Жолдар жақшы ма? Айтқаныңды атқарбай, абдан тентек жан елем. Жазбай есеп шығарбай, жадатып та жүрүчү елем. Ағайлар, ағайлар, ақылға нұр чаштыңар, адам болсын деп жүріп, ағарған го чачыңар. Ежейлер, ежейлер, баштан өтіп не күндер, сабақ берем деп жүріп, сарғайған го өмірлер. Балам балачак, қандай сонун ушул чак, мөлтүр таза булактай, балапан кез балачак. Балам балачак, бала балачак, шүйдүрүмдөй таптаза, бала балачак. Çağılğandan jarıp etti, öttü gitti balачак. Кызматтын бүгүнкү жылдызча балдар бакчабыздын коноктору, катышуучулары, сиздердин ушул күндөргө жеткизген күнүңүзгө канемет. Сиздердин талбас эмгектериңизде ийгиликтер жараткыла берсин. Балдарыбыз Кыргызстанды алдыга сүрүп келген, келечегин көтөргөн инсандардан болсун. Бүгүнкү сабагыбыздын темасы мекениме кызмат кыламын деп аталат менин сабагымда. Бул сабактын максаты балдарга ырларды үйрөтүү менен балдардын ырдоосун, эмоционалдык аткаруусун жана кол манжалар иштөөсүн, моторикасын өнүктүрөт, жалпы баланы өнүктүрүүгө жарат. Анан биздин нарк насилди, үрп-адат салтыбыз анан мекенди коргоо сезим өрчүтүү. Мындай нерсе баштоого рухсат бериңиздер. Ордунда марш деп. Балдарым нерсе? Жагымдуу маанай болсун, барыңызга гана нерсе. Кайсы жакка чыгат элек? Жогоруга чыгамын, төмөн карай түшсөм. Анда нерсе балдарыбыз? Бүгүнкү доскага көңүлүбүздү бөлөбүз. Бүгүнкү сабагыбыз алар
мекенime кызмат кыламын дейт. Силер доскага карагылачы. Доскада биз кимди көрүп турабыз балдар? Ноталарды дагы. Амир, эмнени көрүп турабыз? Ким бул? Композитор. Булчу? Дирижер. Композитор жазган музыканы дирижер бизге үйрөтүп көрсөтүп турат, Анда эмесе биздин ушул дирижерубуз биздин ар бир тапшырмаларыбызга бийликке ноталарды берип турат. Биз ноталарды жайгаштырабыз, Анда эмесе балдар, биринчи көнүгүүбүздү жасабыз. Ноталар даярбызбы? Ноталар даярдабыз. Үнүбүзгө көңүл sol, fa, mi, re, do. Kaytalayız. Sol, fa, mi, re, do. La, do, la, sol, mi, sol, fa, mi, re, do. Kaytalayız. La, do, la, sol, mi, sol, fa, mi, re, do. Qayсы нота айтылмай қалды балдар? Си қалып қалды. Си тұрып қойып қалды. Си нотасы. Анда эмесе бізге шыбырып атат. Дирижеру шыбырып атат. Ағай, нота бердім деп атат. Қана бірінші до нотасын қоялышы балдар. Бізге көнігімізге нота берді. Қана до нотасы қайшыл жаққа әлі? Аяқ замат туралы? Біз анда балдар меселеге жашылмак ойыны аркылуу биз ноталардын, музыкалык аспаптардын добушун табабыз, балдар. Даярбызбы? Комузбу? Ана туура жолун карайбыз, Неке? Комуз эмнеден жасалат болчу? Жыгачтан, Анда эмесе кийинки тапшырмабыз. Чопо? Эмнеден жасалат балдар? Ылайдан жасалат экен. Кийинки тапшырма? Комуз эмнеден жасалат? Эми балдар, бул үнүн угуп, сүрөтүн байкайып сема? Саякбай, эмне айтып атат? Сүрөтү бар бул жерде? Саякбай болсо, анда эмесе балдар, мына бизге дагы эми дирижерубуз дагы бир нота бергенде, кийинки нотабызды ре нотасы жайгаштырабызчы. Колдоп турабыз балдар, колча. Биз 3 топко бөлүнүп алып, силердин сүйүктүү болгон аспаптарда ойноосун көрсөтүп берели. Анда эмесе, кимдин чыгармасын ойнойбуз? Кимдин чыгармасын ойнойбуз? Карагылачы. Токтогул атабыздын ырын. Кайсы чыгармасын? Токтогулдун кербези. Анда биз комуздарыбыз салабыз. Коңгурабыз кара.
Анда эмесе комушчулар аспаптарды коелу. Калганыбыз ноталар аспаптарды орунда жайгаштырабыз. Üçüncü notamizni berip atar. Bu topshirmamiz bilan ilgili atkara aldık. Ana biz üçüncü notamiz qaysi nota kelemiz? Rayana. Qaysi nota kelemiz? Üçüncü nota? Sarı nota qaysi bo'ladi? Mi notasi. Mi notasin. Ana to'ra joylashtirdimi? Azamatlar qo'lchog'imiz. Anlarsa bo'ladi. Men sizlarga bu yerda dag'i bir tavishmoqchi o'yinimiz. Sizlarning suyukli puzzle'larni çoğultu oyunlar. 3 topla bölünüp alıp, kanamese dağıdele komuşçular, notalar, yani atkarıcılar. Kana geliriz, bardığımız gelirse barımız teng başlar. Başladık mı? Dayar mısın? Kanamese başladık. Talaşmayız baldak. Ey, yok. Yaklaştıralım mı? Kimde çoğuldu bitti? Azamat, atkarıcılar. Kolçağız. Çağız. Ana. Orduna salalım, orduna. Savaşmayız. Ana. Jasap bittik mi? Sizlerçe? İkinci o... İçiyle bitti var böyle? İçiyle bitti var böyle? Atkarıcılar koyandı cihaz. Bunlar biraz böyleyken ciddi. Şu ortadan tatalara bol kettiler. Notalar. Ana. Üçüncü top raket eken. Biz ballar koyanday şamda ay bolup. Pilde güçlü bolup cana. Rakette de büyük oluşunuz gerek. Ana mesela ballar bu raketa kaçıncı yerde kullanılır ballar? Asmanda dağı. Carlar. Demek ki ne de kullanılır? Ne saklar? Yani kimler faydalanır? Saldatlar Kırgızca sıkındaydı. Askerler. Bunlar bugün ballar. En son verdiler, tavışmaklar aldı. Anda mesela bizge 4. notamız kim? Kaç nota? 4. notamız. Yaşıl nota kimeli? Fa. Geliyoruz. Diana. Fa notasını orta jaygaştıralım için. Anda mesela ballar Tura jaygaştırıldı mı? Atkarıcılar söyleymiş. Birinci jana ikincisi orta ustajağında. Anda mesela ballar azamatçılar. Anda mesela doskaga ekrana көңүлүбүздү бурабыз балдар. Ekranda kimdi? Жел турат. Жел аскеринде барады. Марш деген барады. Ал бул кандай солдат? Кандай аскер? Чегарачы. Мына балдар, силер чегара дегенде эмне түшүнөсүңөр? Өз мекенин коргоо. Дагы биздин үйүбүздө тосмолорубуз бар. Ар бир үй тосмо менен тосулуп, дуалдар менен тосмолор менен тосулган. Биздин ошол тосмолорубуз сыяктуу мамлекеттин дагы чегарасы бар экен. Ошол биздин үйүбүздүн чегарасындай мамлекеттин да чегарасы бар экен. Биз аны кайтаруу үчүн буюрса аскер болушубуз керек экен. Ар турган болсок, биздин Ақтан менен Акылайбыз кайсыл жакта карап жүрөт? Карабачы. Манас айтуудан Герценин сүрөтү бул кимдин сүрөтү болуп атат? Манастын Коңурбай менен салгылашы. Ошол Манас атабыз сыяктуу биздин улуу муундагы бабаларыбыз кыргыз жерин түпкүлүгүн сактап, жана аларды кыргыз мамлекетин түзүп келишкен, жана коргоп келишкен.
Анын үчүн душмандар менен салгылашып келиш керек. Бирок биз бүгүн балдар силер менен өтүлө турган жаңы темабыз аскер жигит боломун деген. Буну карагылачы бул сүрөттө балдар канча бул жерде кимдер турат? 6. Жакшылап карагылачы. Карагылачы, санайбыз. 1 санайбыз. 1, 2, 3, 4, 5, 6. Daha kaçıl жерде турат? 7. 8. 9 болуп кетти, бирөөсү бекирип калып тура ал жакта. А булар кайсыл жакта жайгашкан? Тоодо, Алатоодо. А бул жерде Кыргызстандын желеги турат. Мына ушул эми балдар биз дагы Кыргызстан жөнүндө мекенди сактоолорубузду билебизби? Ооба. Кана ким айтып коет биринчи? Ислам. Амир. Askeriz, bekir, erkeğiz, aydılgan anda aktayız, avatta altın keçeriz, aztekte boyu saktayız. Azamat, kolçaolar benim olsun. İslam. Avatta askar var, asmandı kalıp çapkalar, alim su kövdettir, nereye su kolgat kalkalar. Salman. Uşalar değil mekenge, çalındı caştı suçu biz, al oto bebileken, nereden Ay azamatlar, kolçaolar olsun. Ondan önce, orada bizge dağın bir nota berip atat. Sol notasını ırgıtıp atat. Kim? Sol notası. Sol notasını jaygaştırabız. Biraz adashıp kalıp mı? Biraz bu жерге жайгаштырыш керек болчу, экинчи сызыкка жайгаштырышыбыз керек болот. Колчаалар менен болот. Ал эми биздин азыр балдар силер менен ордубуздан турабыз дагы. Биз денебизди biraz es aldırıp muzika tınıbı жасайбыз, Kana birinci kol çalmaya atırabız. Bu жерде балдар ноталар. Ушул жагы ритм менен кетебиз. Kana нотаны аткаралчы. Секирбейбиз. Эми секиребиз балдар. Эми колубузду чаппайбыз дагы. Жөн гана. Туral? Anda emesi? Çok atkarabız emin. Kol usta çağabız. Kutu üstüne çekeriz. Kim aşıkta sekirip de? Ben. Bir lan sekirip şöyle. Azamat. İyi savaşlardan yürüdüm olalım. Emin balдар oturabız. Жаңы, біздің жаңырға бүгінгі темабыз енді. Экранға көңіл береміз. Аскер жигит боломун деді. Сөзі Аскаровтікі, обоны Қойбағаров. Қойбағаров жекерісі екен. Анда mesela жаңы теманы оғамыз балдар. Ырдын мазмуну кандай экен? Маанайы кандай эле? Жылмаюлар, капа болгондор, Кана эмесе ырда маанайы кандай экен? Капалуубу же жайдарыбы? Шаңдуу, Анда эмесе бул жерден белгилери караңызчы. Шаңдуу белги бар бекен бул жерде? Шаңдуусу. Кел, соль нотасын. Кана, эми шаңдуу белгини алып барып, нотага коебуз, бул жерге. Шаңдуу белгини коебуз. Кана, бул жерге кандай аткарылышат коебуз, жабыштырабыз. Кана алып келбедик го? Смайлик алабыз, бул смайликти. Бул жерге жабыштырабыз. Азыр бул эми ырга белги коюп алдык, кийинкиси ырдын ыргагына карай, темпине карай балдар. Ылдамдыгын биз жай аткардыкпы же тез аткарылдыбы музыка? Тез. Жай го. Самолет айда басмада дедим мен. Самолет айда басмада деп жай тез ырдадык. Буга тезге биз ташбакабы же мышык тандайбыз? Мышык. Кана мышыкты алып келип жабыштырабыз анда? Салман.
Alabız, mışıkta alıp gelip bu жерге жабыстырабыз, ha? Irga, demek biz ırga münözleme berip aldık balдар. Koyabız. Bu жерге жабыстырабыз. Azabat. Buna eğimi biz ırga münözleme berip düşürüp aldık. Eğimi ballar mesleği, ırgakların sonra bölüktürge bölüp üyret olaylar. Olur dizeriz olay oturalım. Boyga жетti bağımın. Ben de efendim, asker jigit bağımın. Samolyot ayda basmada. Uçmuş bolup bağımın. Azam, emin men ırgın ilk sağlam biriktirip aytalar, yaşlar көңіл bölüp Boyga жетти bağımın. Asker jigit bağımın. Samolyot ayda basmada. Emin ırgın to'liq kufletin 4 salınırdan yaşlar olup duradi. Boyga жетти Samolyot ayda basmada. Baştan ketdi. Samolyot ayda basmada. Emin balda biz 4 sağlıkken үйленіп алдық дағы, emin бұл жаққа көңіл бөлеміз. Мен сілерге азыр қоямын. Ырдаймыз азыр. Азыр. Мен ырдағанда мен ешбір Boyga жетті bağımın. Ырдаймыз. Asker jigit bağımın. Samolyot ayda basmada. Uçmuş bolup bağımın. Samolyot ayda basmada. Uçmuş bolup bağımın. Ыр жақты ғой балдар? Ыр жақты ғой. Маға да аябай сон жақты. Біз дағы келешекте Қырғызстанымызды сақташ үшін күшті болып, жана ақылдуу болып чоңоюшубуз керек экен, балдар. Анда эмесе бизде балдар. Ең акыркы дагы бир тапшырмабыз бар. Бизге өрдө үйлөнгөнүбүз үчүн дирижерибиз дагы микрофон ал жакта туруп алып. Нотаңар дагы сырабы деп. Кана кийинки нотабыз. Ля. Ля келебиз. Ля. Асамат жерге жазылат болча. Колубуз чаап отурабыз. Сиге кетип калды. Макул ля менен аны алмаштырабыз. Анда эмесе балдар, дагы бир тапшырмабыз. Карайчы. Биз бойга жеткиче азырынча биз аскерлерге дем берип, ырларыбыз менен Кыргызстаныбызды коргоп туралы, балдар. Кана эмесе гол нотасын Кыргызстанга жайгаштырабыз, кана. Талас областы экен, кол чаап турабыз. Талас областы. Ре нотасы келебиз. Кана? Нарын областы екен. Нарын областы. Кол чаап турабыз. Ми нотасы. Баткен областы. Кана? Фа нотасы. Келебиз. Ош областы екен. Ар бир ноталар биздин ноталар сыяктуу Бишкек экен, а? Бишкек, Чүй областы. Кана эмесе? Соль келебиз. Ош областы.
Azamat. Anda mesela dağı bir ne notası geliyoruz. Amir. Gel. Amir. Bilal. Emir. Çalıştırıyoruz. Çalalavat olası gel. Çalıştırıyoruz. Çalıştırıyoruz. Azamat. Хорошо. Kana akıkı notamız, si notası. Geliyoruz. Emir. Bana gel. Sıkkın. Kırgız'ın gelecekteki soldatları, askerleri. Azamat. Isıkköl oblasti Azamat. Tural. Notalar dayarmız mı? Biz tüzülü bütkön notalarımızga jaraşa. Bizge nota verdi. Aytkanday. Kana dirijörümüz dagы nota verdi. Janagı ля менен си алмашып кеттилер. Kana barыбыз чогуу нота боюнча дайырбыз. Ноталар дайырбыз мı? Do, re, mi, fa, sol, la, si, do, si. Mesela Kırgızstan'ımızda. Emin Katar Travus'tağı. Kalk aytalım. Azamat. Mağadağı ayağay jaktı. Men sizler bilen öte sığmıktan. Gelecekte biz Kırgızstan'ımızda güldöp turgan mekenge aylandıralım. Nandiktan bizge dirijörümüz birlikte boldu. Birlikte bizge Kırgızstan'ımız güldöp tursun. Tıştık bolsa ar güldöp turak dep aytıladi. Birinci mekengdi korgoş üçün jigitlerimizge birliklerimizi tapşırıp alalım. Kol çağıp turabız balдар. Qara, alabız. Samolyotlarımızı alabız. Dirijörümüz bize kızlarımızga dağı güldür. Kızlarımızga sağa jetpey kalıptır mı? Bir öz. Samolyotlarımızda keyingi sababımızda oynayırız. Ama tattını buradan gelin. Alabız. Direklerimiz yaptığı var. Bugünkü sabahta. Bir var alabalar. O zaman. Bugünkü sabah yaktı mı? Bugünkü sabah emnesini de kaldı. Notalar dağı emnesini üstte kaldı. Emnesini üstte kaldı bugünkü sabah. Balдар. Neler yaptı sabahtan size? Notalar dağı neler yaptı? Samolyotlar dağı neler mi oynadık biz? Neler mi oynadık? Asfaltlarda muzikalı oyun oynayacak. Balдар. Demek biz Kırgızstan'a için büyük sağlıkta. Biz olup önümüzde ürün aldık. Örde kalan bölümün keyingi sağlıkta ürünüz. Yeni balдар. Balдар. Sizge tapşırma. Mancalarımızды işletip keleriz. Uqtuğar mı? Mondağı köpünçe 1, 2, 3, 4 öyle töbe. Jana biz joğoraga çıgalız dedim bu. Oşo mancalarımızды işletip kelsek biz keyingi sabaklarda Sıkırdık kitaptan çalıp atacak. Irdayız. Oy. Kanal? Do, re, mi, fa, sol, la, si, do. Kızıktı beken balдар? Sizler menin aytkaным kılıp tapşırmalarımızды atkарып келсек, келесі сабақта ойнаймыз. Анда эмес орнубуздан турабыз балдар. Tüzler gelen, tüz turgular. Sizlerge de atalgan bugünkü sababı soğuna çıktı balдар. Gelerki sabakta çeyin aman bolalar. Solga. Öründen kadam şirin.
Саламатсыздарбы, урматтуу бүгүнкү музыка менен жан дүйнөм аттуу аземдин катышуучулары. Коноктор, сиздерге арналган көңүл ачуу аземинде тушоо кезүү салты, манас айтуу жана ыр бийлер менен коштолмокчу. Анда эмесе аземди баштоого уруксат этиңиздер. Тушоо кесүү бул атадан калган. Тушоо кесүүдө жашы ниетте камтын баскан баланын тушоосун мүдүрүлбөсүн кайгак жолдо дайыма тарсылдап алдыга карай умтулган шамдагай жашы жигиттерден кыздардан болсун деп тушоону ниет кылып kesишкен. Анда эмесе биз азыр сиздерге тушоо кесүү салтын көрсөтөбүз. Кыздын тушоон кезебиз. Лилиянанын тушоон кезүүдө биринчи кыз бала чуркап келген болсо, кыз бала Лилиянанын тушоон кайчы менен кезет. Эгерде Лилиянанын ордунда уул бала болсо, анын тушоосун биз бычак менен кезебиз. Түшүндүңөрбү? Азыр бизге биринчи кенже тайпанын тарбиялануучусу Лилияна кызыбыз тушоон кезебиз. Силер балдар, биз чуркап келебиз, ким биринчи чуркап келген болсо, Лилиянанын тушоосун кесет. Кана 1, 2, 3. Ортокту тайпанын балдарынын аркасында. Тарбиячысы Марайбекова Толтурам. Айсез. Азаматсыңар бата берген энеге келе ғой. Биринчи чуркап келген. Азаматсыңар. Эми силер чүгүлө. Баштай бер балам. Катуу. Батырманас бабабыз акула минип балкайып, ава тоду чалкайып, ад үстүндө закайып, акча
жагынан карасаң, ак жолборчтой түрү бар. Маңдайынан карасаң, ажидардай сүрү бар. Азамат, Муслима. Aslına kanike dürüp sağlık tuğdele çıkarığını imirip çın koduna çivirip buramasını imirip bu koduna çivirip attığı dürüp sağdele at kabarın aldele kutsundan bayrak karımak kıtıra dürüp sağdele. Azamат. Алинур. Kıyıkağında manası, 40 gün senin günü bak, kaptanından kalası. Kabulanda dünü bak, akumanat gebeti, alıktan da tüyü bak, akörünge makbuza, açın tukum kudu, Айнас, қай сезім? Kepeteni tepkinde, peki kalır bettinde, olup taşıran, oğula tanrı gögöndü, enek yedinden çıran, abaya partınga yaşa, atasının aktuban, anın adınga yaşa, tutaşa tupateni, tanrıken, mumun adınga yaşa, Tankuyan şuruma reken, tegiş dişlep karasa, teminip kanlı şalırdık, temik kanı töz dolmaz, tevzat, tüykapalı kıyır. Bayaman. Kayası, sevdiğine bükkündür, aldı kalın kayası, sevdiğine bütkündür, hava dağı vurtun, çalkanına bütkündür, asman dağı ay gündür, çalkanına bütkündür. Hey, oyunu alacı, talas kalkın derler, argı kırgız aralar, oğutluğun çasak, korun yenemenerim, mutun közü bir talay, mumu aydan bir talay, ezgin cayım aytayım, çılgıtı ken kol ken talas, ceydin cayın aytayım. Attız bere tüz, şiye füde güttüdür. Ahman beni değildir, biye füde güttüdür. Ayım beni tünüdür, biye füde güttüdür. Asmanda ay güttür, dahi da güttüdür. Азаматсыңар. Birinci Kence Tayfanın tarbiyalanушылары бийлик, tarbiyaçısı Koşbaева Тазагүл. Again.
азаматсыңар. Onda ırgap жатқанына ойнаймыз. Dayanız mı?
жаштарында болсом да, экинчи кенже тайпанын балдарын аткарышында тарбиячысы Бакиева Айгүл. Menina,
соңуна чыгып баратабыз. Мен суу ичпейм, таң байкатып турганда, мен нан жебейм, алдан тайып турганда, берчи мага жарым кашык музыка демекчи, биздин бүгүнкү аземибиз, көңүл ачуу аземибиз соңуна чыкты. Көңүл бурганыңыздарга чоң рахмат. Anam, moğu kartışkıla toplu, şulardan bir daha var oturuyoruz. Bu iki yol müzika çıkar. Tak, tak, 1, 2, 3, tak, tak, başladı. 1, 2, 3, evet. Başladı. Evet, hadi. Бүгін жаңызды мана түзіп барыстар менен бірге жолугуш отырганга абдан кубанычтамын. Азыр сиздердин колуңуздарға алынган мындайча айтканда карточкалардын артында сен бактылуу айымсың кимде бар? Келиңиз. Сен бактылуу айымсың, жашыл столго отурабыз, мыкты тарбиячысың. Мен талашып қалыптым да. Эси жана болса, бул музыка агайлар эжекелер үчүн. Эгер өзүңүздүн кызыңыз болсо алмашпасаңыз болот, аз болот. Сүйүктүү жарсың. Сүйүктүү жарсың. Сулуу айымсың. Кандай эле карточка? Сулуу айымсыз. Көкпү, кызылбы, жана сары. Сары. Бул жерге. Адамгерчиликтүү айым. Кол чаптырабыз, кол чаптырабыз. Адамгерчиликтүү айымдай бир статуска ээ болот эжекелер. Да, мээримдүү эле. Кол чабабыз.
Çok oturasız. Koşağız. Ajan Muayim'den. Sen mutlusun. Sen mutlusun. Ağzına bak. Kim de mutlu? Seni var жақсы көреді. Мен екенмін да. Sorun болды. Егер де отырам десеңіз, Жайым, аяқта башқа болған. ана өзіміздің қыздарымыз бар ма? Bir kız қалай? Бөткөтен шығып кетті да. Мейлі, қыздар. Алып қойып. Мейлі, ағайым, мен барып бүгінше еркек бар екен. Кел, қыздар, алып қойыңдар. Шunu ағайменен алмашып алыңдар. Önde men almaşıp mele ағайдың екенін. Ағай ғажап уайым келіп қалыпты да. Ал сен жақсы көрем деген бердім. Зойсыз, ағай алып. Мейлі. Сізді бар жақсы көрем. Мейлі, анда кезде ошол қыздардың жанына барып отырауыз. Сабақтың темасы, семинардың сабағының темасы балдардың тұрақтық өзгөчөлүгүнө жараша тарбиячыларга методикалык көмөк көрсөтүү дейт. Эми азыр биз мына силердин баарыңыздарды бул оюнга катыштырганга тапырап убакытты кетирбей эле мен атайын ушул кыздарды бөлүп алдым. Анда эмесе биз ушул кыздар менен бир таанышуу иретинде бир жагымдуу мындай түзүп алсак, кыздар келгиле. Тогузубуз, келиңиздер. Калгандарыңыз карап турабыз. Келиңиздер, тегерек болуп турабыз, эчекелер. Biz özümüzü tanıştırıp gidelim. Sevdiğinde bu şeyde barış birbirimizi tanımayız. Oşonluktan men özümü tanıştıram. Menin adım Gülnara. Menin manayım Momday. Degende biz Gülnara'nın manayı barış çoğun. Gülnara'nın manayı Momday. Men de şunday bilesem. Barış aytıp çıraz atımızdı. Momday yazılı, Momday yazılı özümde. Menin adım Nurzat. Menin manayım Monday. Nurzat'ın manayı Momday. Menin adım Tursunay, menin manayım Abdan Sonun. Tursunay'ın manayı Abdan Sonun. Menin adım Asılkan, menin manayım en жақсы. Asılkan'ın manayı en жақсы. Menin adım Umida, menin manayım açık. Tursunay'ın Umida'nın manayı açık. Menin adım Ayvanım, menin manayım en son. Ayvan'ın manayı en son. Menin adım Aynisa, menin manayım Monday. Aynısa'nın manayı Monday. Menin adım Aygül, menin manayım öte жақсы. Aygül'ün manayı öte жақсы. Menin adım Cumagül, menin manayım жақсы. Cumagül'ün manayı жақсы. Menin adım Aygül, menin manayım Monday. Aygül'ün manayı Monday. Anlamıysa barış rahmat, anlamıysa özümüzden ordumuz emniyeni bildiredi. Praktikалық күшмердіктің манысы эмнеде семинардың жүріші қандай болады деп. Мысалы, біз азыр көрәтасыға балдардың тұрақтылық өзгөчөлүктөрү эмнени билдирет. Мысалы, азыр барысында бала бакчада иштейбиз да, бирибиз кенже тайпада, бирибиз жогорку тайпада, бирибиз андан кийинки ортоңку тайпада. Азыр мен бул жерге кыскача силерге макулат таркатып берем дагы. Сиздер мындай 1 жаштан 3 жашка чейинки балдардын турактуу өзгөчөлүктөрү бул жерде жазып беришти. Ал эми 3 жаштан 5 жашка чейин сиздерди андан кийин бул группага 5тен 7 жашка чейинки турактуу өзгөчөлүктөрү эки-үч сөз менен төрт сөз менен болсо дагы кандай эми фантазияңыздарга жараша ошону турактуу өзгөчөлүктөрүн бир аз жазып койсоңуздар, Bizdeki 5'ten 7'ye. 1 yaştan 3 yaşka çeyinki birinci stol, 3'ten 5 yaşka çeyinki ikinci, 5'ten 7 yaşka çeyinki üçüncü. Yok, bu başkaça oyun. Çok var. Emi bu жерде Бұл жерде біз қағаздар берілді дағы, карточкалар берілді. Бұл жерде түгөйін тауы. Сіздер кімге қандай барып қазір үшін түгөйін бұндай барақтарыңыздарды біріктіріңіздерші? Кімден барағы біріктіріңіздерші? Кімді біріктіріп көріңіздерші? Кіміңізді біріктіріп көріңіз азыр?
көрөбүз. Банан. Мына. Hadi Алтынайды көр. Ошо жаныңыздагы бири-бириңиздер аты ким? Канча баласы бар? Экөөңүздөр бири-бириңиздер жөнүндө маалымат бересиздер. Анан ошол адамдын жаныңыздагы адам эки жакшы сапаты. Hadi Алтынай экөөңөр, атыңар ким? Канча балаңар бар? Sen Алтынай жөнүндө маалымат айтасың, ал сен жөнүндө Алтынай айтат маалымат. Анан экөөң сен Алтынайдын эки жакшы сапатын, сен айдын эки жакшы сапатын айтып бересиң. Эки жакшы сапаты. Жок, тигилерге. Силер экөөңүздөр туруңуздар. Аты Шекербек. Жакшы тааныйм. Эки уул, бир кызы бар, бир аялы бар. Ошол эмес боюнча ушул экен, андан кийин жакшы сапаттары адамгерчиликтүү. Эмне сурасаң бере берет. Агай сиз эми айтып коюңуз бул жактан. Аты Эмин Чолпонкулов. Төрүшүнөр өтө жакшы агай. Канча баласы бар? 3 уул. Жакшы сапаттар. Жакшы сапат адамгерчиликтүү. Алакызы жок тамак алып берет. Эң жакшы. Адам болчап көрүп, эң жакшы. Экөө мындай өзүнө жарашыктуу келип калыптыр да. Эми муну эки түгөйдү. Эки түгөй жөнүндө маалымат алайык анда. Алтынай. Канча баласы бар? Алтынай. Канча баласы бар? Алтынай. Жакшы сапат. Үчөөбүз бир кыз. Жакшы сапаттар. О, шактан яка кеп калган. Чечкиндүү өлүгү. Анан андай чыдап кайды. Чынчылдыгы да. Ооба, жакшы сапат. Андай жакшы билеткен агая. Кошунам. Айда 3 уул бар, 4-сү Кудай кааласа келет. Аны иштеп коелейин. Ооба. Агайдын жакшы сапаттары өтө чынчыл, активист агай. Рахмат. Анасы болчабыз. Ушундай берилген үчүн кыска болсо дагы. Бизге берилген тапшырма бул 5 жаштан алып 7 жашка чейинки балдардын өзгөчөлүктөрүн деп тапшырма берилди. Эң алгачкы биз белгилей турган балдар өз алдынча. Ошол учурда балдар өз алдынча болууга дээрлик өтүшөт, өз оюн айта алат. Кийинкиси мен жасайм деген принципте жашайт жана эмнеге деген суроону эң көп берет. Билим алууга умтулган учуру бул 6 жаштан 7 жашка карайт, бирок биздин топко кирет. Билим алууга канчалык айтат го 5 жаштагы берген нерсени эгер бала 5 жашта ала албаса, ал 40 жашта дагы ала албайт деп. Биз бере турган нерсени ушул 5 жаштагы балага берсек, ал 40 жашта болобу, 50 жашта болобу ошол нерсени өнүктүрүп чыгара алат экен. Кийинки бул бир аз кызыктуураак болсун дедик. Ата-эне менен тарбиячынын сөзүн бири-бирине айтпайт. Улуу тайпадагы балдар эң негизгиси айтпайт да. Үйдүкүн айтып келиши мүмкүн тарбиячыга, бирок бакчадагы нерсени тарбия эже апасына айтып барбайт. Андан кийин ошол STEM боюнча да кантип кеткендерде мен дүйнөнү жаратам. Мына ушул балдар 6-Фребелдин 6-модулу эң негизги мен дүйнөнү жаратам деген функциясын көбүрөөк аткара алышат. Сюжеттик оюндарды ойношот. Мындай сөздү айта албайм да ошо. Апыртмалуулугу көбүрөөк. Фантазия. Мен айтсаң, ошо биздин үйдө бар эле да деп келет го. Ошондой жактары көп. Мынтип ушул 6-модул ушул балдарга жакыныраак. Рахмат эжекеге болчок. Эми топтон кимиси даяр болсоңуздар, келебизге. Бул 1 жашка чейинки жаштагы балдар бул ар дайым тарбиячынын жардамына муктаж болот. Алар өз алдынча иш алып бара алышпайт. Ошон үчүн ар бир балага өзгөчө көңүл буруу керек жана ар бир бала тарбиячынын жардамына муктаж. Алар өз алдынча болууга аракет кылышат. Качан гана бакчага келип, башка балдарды көрүп, алар менен мамиле кылууга үйрөнгөндө, алардын аракетине карап,
ар бир бала андан соң гана өз алдынча болууга аракет кылышат. Ага чейин бакчага келгенге чейин алар үйүндө энесинин жардамында же атасынын жардамында иш аракет алып барышкан. Эмоцияларды байкап турай башташат. Мисалы, кээ бир жаштагы балдар тиле чыга элек балдар болушу мүмкүн. 2 жаштагы айрым балдар сүйлөй элек балдар болот да. Алар мугалимдин өтүлгөн темасын кайра кайтарым байланышта эмоция аркылуу түшүндүрүп беришет. Мисалы, тиле чыга элек балдар акылына жеткен нерсени мугалимге ымдоо же жамсоо менен дагы түшүндүрүүгө аракет кылышат. Эсте сактоо жана фантазиясы өнүгөт. Бул кайсы учурда алар фигураларды же болбосо түстөрдү айырмалаган мезгилде гана бул жашыл түс, бул кызыл түс деп бакчага барганда ошол түстөрдү карап айырмалап билип, ошондо түс боюнча түшүнүк калыптандырат жана фигуралар боюнча түшүнүк калыптанат. Майда моториканы өнүктүрүү бул 1 жаштан 3 жашка чейинки балдарда эң моториканы өнүктүрүүнүн алгачкы этабы кинде тайпадан башталат. Майда моториканы бул колдордун жардамында акыл эсти иштетүү аркылуу өздөрүнүн эң алгачкы майда моториканы өнүктүрүү кинде тайпадан башталат. Рахмат. Бул 3 жаштан 5 жашка чейинки балдардын мүнөздөрү таанып билүү, алар билишет, үй-бүлө мүчөлөрүн, мисалы, тайпадагы досторун, эжекелерди, бакчадагы кызматкерлерди. Андан тышкары алар эркин сүйлөй алышат, өз ойлорун айта алышат, өз алдынча жасай алат, көп нерселерди, көргөн нерселерин жасай алышат алар дагы. Нерселерди айырмалашат. Мүнөзүн ошол жаштагы балдар мүнөзүнүн негиздери калыптана баштаган учур болот. Андан тышкары кабыл алуусу аябай бат болот. Ошол мезгилдерде ошондой эле баардык нерсени билгиси келет. Көп суроо берет. Үйдө деле ата-энеге, андан тышкары бакчада дагы көп нерселерди сурашат. Ушундай өндөрдү. Карап та көрүңүздөр, мына 0 жаштан 7 жашка чейинки өнүгүү курактагы мезгилдерчи 2 айга чейин ымыркай, андан 2 айдан 1 жашка чейин наристе, 1 жаштан 3 жашка чейин эрте курак, 3-төн 7 жашка чейин мектепке чейинки курак болуп туруп дагы бөлүнөт экен да. Эми бизде мына ымыркай мезгилде төрөлгөндө, наристе мезгилдегиси 1 жашка чейинкиси бул деген баягы эне менен болгон да байланышы. Бул эми бизге бир аз алысыраак, бул эне менен байланышып, ал бир аз толгондо анан бизге келет. Туурабы? Андан кийин эрте курак 1 жаштан 3 жашка чейинки буюмдар аркылуу ишмердүүлүктү жана чоң адам менен ишкердик пикир алышуу, активдүү кеп башаты дейт. Ыктыярсыз жүрүм-турум, курдаштары менен баарлашуу. Мына эжекелер айткандай эле, ушул эле, мына дагы жылдырып коюңуз. Ушул эле эжекелер айткан сыяктуу, бул дагы ошол сыяктуу эле. Мына эжекелер айтып кетти, бул курактагы дагы жылдырабыз. Кептик өнүктүрүү мезгили, балдардын ушу тарбиячы менен биргеликте бүтүн бир аз биргеликте баарын аткарыша алат экен да. Баланын үндүн баягы бала үндүн кесиптердин изилдөөсүн жана таза иштегенге үйрөнүп жатат дейт. Көрдүңүздөр, уже 3 жаш, 2 жаш, 3 жашта бул аракет кыла баштайт да балдарчы. Дагы жылдырабыз. Сенсордук өнүгүү мезгили 0 жаштан 5 жашка чейинки. Баягы бакчада деле баягы түстөрдү, конструктордорду биринин үстүнө бирин коюп жасаганга аракет кылат да. Дагы жылдырабыз. Анда майда буюмдарды кабыл алуу мезгили. Көрөсүздөр, бала идишке болуп, дандарды бергенде баарын өзүнчө, бурчакты өзүнчө терип, өзүнчө идишке сала алат. Дагы анан дагы бул жерде кенже курактагы балдарга билим берүү маанилүү учур экен. Карасаңыздар, бул эң могу жерде жаштары да, жаштары. Бала кайсыл жашында өтө жогорку деңгээлде бардыгын кабыл алат. Мисалы, 1 жашынан төрөлдү да, туурабы? 1 жашында уже кетип атат. 2 жашында, мына караңыздар, 2-3 жашка чыкканда булар
өтө баягы 3 жаштан кийин кештеп коет го, китеп айтылгандай. Мына ушул сыяктуу эң жогорку деңгээлде кабыл алуусу өтө күчтүү болот экен да. Андан кийин 4 жашка барганда, 5 жаш, 6-7 жашка барганда мына кайрадан басаңдай баштайт экен. Ошол мезгилдерде баланын кабыл алуусу өтө күчтүү болот экен. Бул дагы билим берүүдө ушундай азыр ушундай таблицада көрсөткөн, могу эрте курактагы баланын кабыл алуусу, андан кийин мектепке баргандан кийин, кесип андан кийин мектеп, андан кийин бул жагы кесиптик билим берүүдөгү кабыл алуусун караңыздар. Кандай? Ошол кичинекейинде алынган билим бул баягы үйдө салганда дагы фундаменти өтө күчтүү болсо, жакшы салынса, үй дагы сонун чыгып турат деген сыяктуу балдардын фундаменти бул жер. Балдардын фундаменти. Экономист жана Нобель сыйлыгынын лауреаты Джеймс Хекман деген 2006 жылы азыр Хекман ири сызыгы деп аталган графикти жарыялаган экен, ушул графиктичи. Бул график Хекмандын төмөнкү негизги концептине иллюстрация катары берилет. Эрте балалыкка жасалган инвестиция кеч курактагы кийинки бардык программаларга караганда кыйла таасирлүү. Көрдүңүздөрбү? Дагы жылдырабыз, андан кийин ойлонгуна сүйлөмдү аягына чыгардыла дейт. Биз ушундай эмнени билдик, тактоону талап кылат, эмнени эмнени аткарам, эмнени жасай алам деген. Сиздерди азыр ар бириңиздерди сурап отурбай эле коеюн. Бир аз жылдырып кийинкилерге өтүп кетейик. Практикалык ишмердүүлүктү ишинде эске алынуучу принциптер. Кайра кайталануучу көнүгүүлөр дейт. Балдарда кайра кайталануучу көнүгүүлөр. Мисалы, эмне кандай кайталануучу көнүгүүлөр бар, мисалы. Азыр мен бул кайра эле сиздерге эки строчка сөз менен. Эки строчка сөз менен. Эки строчка сөз менен сиздерге экинчи строчка кайра кайталануучу көнүгүүлөр бакчада. Андан кийин оюн усулдары, коопсуздук эрежелери. Биз кандай коопсуздук эрежени балдарга түзүп бере алабыз? Кыскача эки строчка эки сүйлөм менен кайра кайталануучу көнүгүүлөр сиздерге. Оюн бул эмне? Оюн бул эмне? Эмне үчүн бакчада оюн болуш керек? Эмне үчүн болуш керек? Мына сиздерге оюн деген бул эмне? Ошону жазып коюңуздар. Бирөөнө бөлөппү? Силер оюн деген, силер бирөөсүн эле аласыңар, силер бирөөсүн. Силер күнүндө кайталануучу бирөөсүн эле. Силер оюн жөнүндө. Силерге коопсуздук эле түзгүлөр. Болду, ушул эле. Эки ооз сөз менен эле бат-баттан бүтүш үчүн эле ушундай эле. Андан кийин анан бул жерге айнала алышпайт. Алар жөн эле көңүл ачуу үчүн кылган нерсесин, бир нерсе үйрөнүү үчүн кылган нерседен айырмалашпайт. Мисалы, биз оюн аркылуу ага сабакты үйрөтүп, ага билим берип атканыбызды алар түшүнбөйт. Ал ойноп атам деп эле ойлойт да, балачы ойноп атам деп эле ойлойт. Бирок ошол бала качап кетпес үчүн биз ошол оюн аркылуу эле балага биз уже месине куюп сабакты өтүп коебуз, туурабы? Эгер биз доска коюп эле моңдой балдар деп эле отурсак, он эле мүнөт бала чыдай алат, андан аш чыдай албайт. Экинчиси буга чейин алган турмуштук тажрыйбасын пайдаланып, аны өзүнүн фантазиясына ылайык өзгөртөт. Кээде балдар өзүнчө эле фантазиялуу болуп кетет го. Ал деген уже 5 жашка барганда, 5 жашка барганда уже балдар өзүнүн фантазиясын бөлүп турашат, 4 жаштан жогору. Андан кийинкиси оюндардын түрлөрү. Оюндун дагы түрлөрү бар экен. Жаш курак жана оюндар. Мына курактык өзгөчөлүктөрү, башта айтканда курактык өзгөчөлүктөрүнө жараша оюндар дагы ошондой жаш курак өзгөчөлүктөрүнө жараша болот экен. Оюнда балдар өз алдынча болууга, тең туштары менен калуусу боюнча баарлашууга, өз билимдери жана жөндөмдөрүн ишке ашырууга жана тереңдетүүгө эң чоң мүмкүнчүлүк алышат дейт. Ал эми болсо жашоонун 2 жана 3 жылында балдар ойлонбой ойнай башташат. Оюндун таңдоосу алардын көзүнө түшкөн оюнчук жана жолдоштордун тууроо менен аныкталат. Кээде буну балдарга бир оюнчукту берсем, экинчиси барда именно ошол оюнчукту талашат да, талашат.
Себеби көзү көрдү, ошону жасаш керек, ошону алыш керек да. Жашоонун 4-5 бала ойдон иш аракетке өтүүгө жөндөмдү. Башкача айтканда, ал эмнен ойногусу келет, ким болоорун аныктайт. Жана 4-5 жашта ал өзү чоңойгондо ким болосуң десе айтат да. Мен милиция болом, мен ырчы болом деп. Ар бир баланын фантазиясын ушул максатка жетүүгө багытталганы маанилүү дейт. Мугалимдин жетекчилиги астында балдар акырындык менен иш аракеттердин ыраттуулугун аныктоого жана оюндун жалпы жүрүшүн көрсөтүүгө үйрөнүш керек. Кийинкиси оюндардын түрлөрү. Биринчиси эркин оюн. Эркин оюндар. Бул убакыт сюжет менен чектелбеген. Эрежелери жана максаттары балдардын өздөрү койгон оюндар. Бир кезде биз оюнчук берип коебуз да, тура, эми каалагандай ойногула деп десек, балдар бирөө кыздар идиш аяк менен ойнойт. Балдар болсо машина менен ойнойт, жарымы büyük туруп конструктор менен ойнойт. Бул эркин оюндар. Андан кийинкиси экинчиси чыгармачылык оюндар. Мында ролдук оюндар, театрдык жана дизайн сыяктуу ушулардын бардык оюндар да бардыр. Эми аны окуп отурушунун кереги жок, ролдук оюн, оюндук сюжеттер бар көрүп атасыздар. Үчүнчүсү оюндардын түрү эрежеси бар оюндар. Эрежеси бар. Үчүнчүсү эрежеси бар. Балдар эрежелери бар оюндарды чоңдордон жана бири-биринен түрлөр дидактикалык бири-биринен үйрөнүшөт. Түрлөрү дидактикалык кыймылдуу. Бул оюндар балдардын белгилүү бир адаттарды өнүктүрүүгө системалык түрдө үйлөзүүгө мүмкүнчүлүк берет. Дидактикалык оюндарды билебиз да, баарыбыз ушундай баягы сабактарда ошол оюндарды ойнотуп келебиз. 7 оюн өзгөчөлүгү. Кызыктыруучу, үйрөтүү, коммуникативдик, тарбиялык, психологиялык, эс алуу, өнүктүрүү. Андан кийин оюндун түрлөрү бул баягы бакчадагы. Мына бакчадан алынган оюндар. Көрүп атасыздар да? Спорттук оюндар, конструктор оюндар, оюндун түрлөрү бардыгы берилген. Асылында эми коопсуздук эрежелери. Коопсуздук эрежелерде мына бул жерде илип койсоңор мына жерге. Коопсуздук эрежелери боюнча төмөндө жактасында. Бала бакчадагы коопсуздук бул балдардын ден соолугу менен жашоосун сактоо үчүн бул маанилүү шарт да. Коопсуздук чөйрөнү түзүү үчүн жетекчи, тарбиячылар, ата-энелер, башка кызматкерлер ошо эрежелерди сөзсүз сакташ керек. Физикалык коопсуздуктар жаракат албоо керек да. Мисалы, могу столдордон, ар кандай оюнчуктардан, мисалы сынып оюнчук болбош керек. Мисалы, полдон деле эметет да, паркет тайып кетпегендей кылып ушундай коопсуздук эрежелерин сөзсүз сакташ керек. Гигиеналык коопсуздук деген бар. Колун ар дайым жууп туруш керек. Бала бакчада таза суу, самын, кагаз сүлгүлөр сөзсүз болуш керек. Бул да коопсуздукка кирет. Оюнчуктар, эмеректер дайым тазаланып, дезинфекциялык болуп туруш керек сөзсүз. Балдарга эң башкысы сапаттуу, таза тамактарды беришибиз керек. Өрт коопсуздугу бар. Өрт коопсуздугу бул бала бакчада сөзсүз өрт атайын эмеги шаймандар, бардык нерселер болуш керек да. Бул дагы өтө маанилүү. Коопсуздук. Жол коопсуздугу деген бар. Балдар жолдо жүрүүнүн эрежени сөзсүз билиш керек. Артан жүрөт, жолго чыкканда карайбыз, оң жакты, сол жакты бардыгын билиш керек. Медициналык коопсуздук деген бар. Бала бакчада балдар ооруп келбеш керек да. Үйдүн ата-эне менен тарбиячылар тыгыз байланышта болуш керек. Ооба. Мисалы, кызамык суу чечек чыкса, ал баланы алып келсек, бул дагы бакчага канча деген балдарга жугузушу мүмкүн да. Андан жакшы, мисалы, мына сайып турат удумитель, жерде жатат.
Эми жаш бала деген 2-3 жаштагы балдар моуну токтото турган билбейт да. Bir oyuncuk, zım oyuncukta apalap say verişi mümkün turalı. Biz oşon üçün bu çörede çoğun adamda балдар бакчасында биз аларга коопсуздук чөйрөнүп түзүп беришибиз керек. Ошондо баягы ата-энелерге келгенде дагы биз айтабыз. Ой, сен менин баламды карабастан, андан кийин жыртып коюсуңар, токтотуп кеттир, анан башы жарылыптыр деген. Ошон үчүн биз алдын ала балага коопсуздук бир чөйрөлөрдү түзүп бериш ал биздин милдетибиз экен да. Рахмат эжекейге бул чагыңызга. Нечкеде сиздер көрсөтүп койсоңуздар. Bizdiki кайталануучу көнүгүүлөр эртең менен балдарды дайым кабыл алганда биз сөзсүз биринчи эртең мененки гимнастикасын жасатабыз. Андан кийин гимди ырдоо бул күнүгө кайталанат. Андан сабакты баштарда биз жагымдуу маанай менен балдарга жыл мезгилдерин сурап, эшикте аба ырайын сурап, жагымдуу маанай сөз кайталанат. Андан кийин ар бир сабакта, мисалы кенже тайпаларда 12 мүнөттүк сабак болсо дагы 2 жолу сөз эс алуучу көнүгүү сөй бала чарчайып болуп кеткенде сабакты баштарда эле бир кылып анан ортосунда дагы бир 6-7 мүнөт өткөндөн да эс алуучу көнүгүүлөр ушулар биздин эмелерде сабактарыбызда рахмат эжекеге. Анан сиздин көрөлү. Мектепке чейинки балдар үчүн практикалык иш-чаралардын түрлөрү. Сенсордук оюндар, кол өнөрчүлүк, жөнөкөй кол өнөрчүлүк да, дине тарбия көнүгүүлөр, табият менен иштөө. Бул жерде дагы азыр эч кандай дагы бизден баардыгы эле өзүбүз колдонуп, өзүбүз айтып, өзүбүз ойнотуп жүргөн жаш курактар. Бул жерде карап өзүңүздөр карап көрсөңүздөр 1-3 жаштагы балдар үчүн сенсордук оюндарды уюштуруу. Азыр мен бул жерде кыска эле эжекелер сиздер 1 жаштан 3 жашка чейин болуңуздар да. Сенсордук оюн, бир эле оюн. Кааласаңыздар чыгып аткарып койсоңуздар болот, кааласаңыздар жазсаңыздар, же мындай эле ойлонуп туруп эле бул жерге келип чыгып аткарып койсоңуздар дагы болот. Эжеке экинчи кол өнөрчүлүк боюнча биз кандай сабактарды өтө алабыз? Кол өнөрчүлүк боюнча балдарга. Мисалы, аппликация менен иштеп турабыз. Эмнелер кыймылдуу оюндар, жаштар бала кыймылдуу оюндар. 5 жаштан 7 жашка чейин кыймылдуу оюндар жана логикалык көнүгүүлөр. Бир эле ушул оюнду силер жазбай туруп деле бул жерге чыгып аткарып кетип койсоңуздар болот. Эч кандай жазбай дагы өзүңүздөр сүйлөшүп туруп эле жол. Биз бул жердеги турган эжекелер баарыңыздардын колуңуздарда ручка барат, баарыңыздарда барат. Ал эмесе мен сиздерге барак таркатып берем. Баарыбыз ордубуздан турабыз дагы. Бул эжекелер даярданып чыкта биз бир оюн ойнойбуз. Андан эсе келиңиздер. Мындай бир эле катарга турабыз, баарыбыз мындай катарга турабыз. Жок, бак, оңой эле. Эч нерсе жөнөкөй жок. Баарыңыздарда ручка бар, колуңуздарда. Колуңуздарга ручка алыңыздар. Ручкаңыздар барат. Мына бул жактан деле ручка алсаңыздар болот деп эле алып. Да, ручка барбы? Бул жакта да сиздердин ручкаңыздар алдыда ручка жок. Сизде барбы ручка? Эми бул жакка карап турабыз. Барбыз. Бул жакка карап турабыз. Бул жакка карайбыз. Артына коюңуздар. Азыр бул жерде Наспеде, сиз артына коюп туруп, бир сүрөттү же бирдеке тартасыз. Сен ошону сезип, агайдын артына тартасыз. Сен жол терим менен сезесиң дейт го, жол терим менен сезишиң керек. Сиздер токтой туруңуздар. Баштаңыз. Сен ошону сен тартасың. Өтө татал эмес. Эми алтынайдын тарткан сүрөтүн Абдрасул агай улук агайга тартат.
Жолдар бері қатып қалса керек. Чувство, сезімдерді ойғытауыз бар. Тарттың ба? Еші сезілмейді ғой. Ошада емізді жетіп жатыр да. Себеп жоқ па? Сезе тұрғандай. Сезе тұрған деңгейде. Әлі тартып керек оқшады ғой. Сізге таппаздан ба? Ошада тарттым мен. Тағдай тартып отырған бе? Мен тартып қойдым. Шешіш керек. Sen onu alıp koysan da ne bulur? İşte sensiz için. Tartı atırsınız. Zempi'den eşisi olmadı. Basıp tartsız mı? Basıp durup tartsız. Onu alıp koysam sezersin. Onu alıp koysam. Bol elek var. Hep dağıtıyor. Bunu bilsek Baykaçam oturup Nakolka kılıp. Doğru. Ötmedi yok. Sana ballar oynatıp çizgen nesir. Koydum, benim siz taptım. Murçkameden birini qaytalap koyam mı? Baştan alacağız. İşte söz etmek istedim. Kızık oldu. Ya ağay, boşlap tak koysunlar. Yana. Şu arkaman ilk 300'dür. 400. Tartışlar. Bunday qildisiz. 3 yol tikasından qilib turib bir nuriydan qilib aytdim. Adasiga bir qo'patda. Ağaydı katkanı. Bir karadağız. Karamızdaşı. Nasıl bir yerden taptı şurada. Nasıl bir yer güldü taptı. Altına butak koşuptur. Ağay kalpa koşuptur. Ağay altına taptı. Güzel köprü bolup kalgan mı? Güzel uşak sızık. Bular bugün beret de. Bu jak şıtam gazı boluptur. Bu jak şıtam gazı boluptur. Gül akırına barganda şıtam gazına aylanıp kaptır. Gülü üsa. Ben arkaman Çoğun tepsimi de ses beğengan darajaga жетip bak. Ушул оюнду да мисалы 5 жаш, 6 жаштагы балдарга ушул оюнду ойното берсек, алар дагы баягы сезүү орган сезүүсү күчөйткөн да, ошон үчүн балдарга дагы ушул оюнду ойноткузсак, алар дагы сезбей аракет кылат экен да. Кээ балдар көп нерсеге маани бербейт го. Маани бербей калат, а мында бул оюнда балдар маани берип мындай тыныч туруп артында эмне каяка кыймылдап атканын сезе турган баягы жанагы ойгонот да, сезим ойгонот да. Бирөөбүз өтпү. Бизге 1 жаштан 3 жашка чейинки балдарды беребиз. Көбүнчө сенсордук бул турактагы балдарга көбүнчө ушу сенсордук сабак кызыктуу өтөт да. Көрсөтүү боюнча биз азыр түсүнө карап тап оюнун койдук. Балдарга ушундай эме менен койсок, мына түстү таап коюп бериш алат да. Ушундай эме сабак кызыктуу болот. Балдар түсүнө карап Ооба, 1 жаштан 3 жашка чейин балдар ушуларды гана калыптандыра алат. Ооба. Рахмат. Рахмат. 3 жаштан 5 жаштагы балдар үчүн кол өнөрчүлүк жана креативдүү оюндар. Кол өнөрчүлүк.
Бул жерде биз алма менен артыңызда таяк алма менен банандын сүрөтүн тактык. Бул кызыл түстөр, бул жерин оюп агартып койдук. Бул жерге кызыл пластилинди жайгаштырышат. Ал эми бул банан сары түстө, бул жерди да ак түс менен оюп коюп, бул жерге сары пластилин менен балдар жайгаштырышат. Бул кол өнөрчүлүк сүрөт болду. Ал эми креативдүү оюндарга бул бир калтага мөмө жемиштерди салып, балдар ошол мөмө жемиштерди бул банан, бул алма деп айырмалап билишет жана колдорун майда моторикалар менен иштешет. Бул баягы калтага колун салып, моопа кыймылдатып, издеп таап, 3 жаштан 5 жашка чейинки балдар сөзсүз түрдө мен алма жейм, банан жейм деп айта да туурабы? Эң жакшы Азыр 5-тен 7 жаштагы балдар үчүн кыймылдуу оюндар жана логикалык өнүгүүлөрдү. Келиңиздер, анда бизге кичине жардам болуп, группа поддержка берет. 4 тарбиячы чыгып бериңиздерчи. Ушул эле столдон эле төртүңүздөр эле чекеден чыгып берип коерсуздар. Жөн эле оюн болот. 5 жаштан 6 жашка чейин, 7 жашка чейинки балдарды айтсаң жасай берет. Оюн эрежеси деле түшүндүрүш керек. Ойдун 4тө болсуздар, Биринчи оюн, балдар, бүгүн биз силердин бат жана бири-бириңерге мындай бир бат жана жай деген оюнду ойнойбуз. Силер ылдамдыгы анықтайсыздар. Жок, бири-бириңерге карама-каршы. Мен азыр силерге бирден карандаш койдум. Бул силер карандаш экенин билесиңер. Мен азыр силерге дене мүчөлөрдү айтам. Музыка дене мүчөлөрдү эки кол менен кармайбыз дагы. Мен карандаш дегенде кимге мындай карандашты аласыз? Биз азыр бир аз эжекелет. Агай, аккордеон бар беле жаныңызда? Азыр биз мына музыка сабагын айкалыштыргандан кийин ушул эле жаным музыка менен коштоп бербейик ба? Бир кызыктуу бир кандай болсо. Бакка чыгып барамынбы же сейилдейминби? Кана? Баш менен Güzel. Kızım aşağı. Baş. Kardeş. Ayadan bir hava yakalayız da. Güzel. İyi. Gözüm. Baş. Kardeş. Bu oyunda en negizgisi baldardın emezi. Логикалык ой жүгүртүүсү эме болот. Качан мен карандашты алам деген фокус кетет да. Мен каршыма кармай бутум, бирок карандашка качан жетем деп улам ушундай бул оюн кыймылдуу оюнга да кетет. Кийинки оюнубуз эки командага бөлүнөбүз кайрадан эле. Кандай кылайлы? Артым салкат, силер артыңар салсаңар эч нерсе болбойт да. Асылканча алдыга турасыздар. Бул математика сабагында сабактын эмесине темасына карап алып айырмалай бересиздер. 1 жана 3 деп койдум. Мен азыр эки команданы, экөөңүздөр бир эле команда болосуздар. Төртөөңүздөр келиңиздер бири-бириңерге. Мен азыр оң колумда 3, сол колумда 1. Мен 3 дегенде 3кө секиребиз, 1 дегенде 1ге секиребиз. Оң жактан 3 Азаматсыздар, балдар бирок адашат, ошондо оюндан чыгып кетебиз. Bir degende, daha bir da, iki жолу жака кетиш керек. Эң сонун чоң рахмат, эжекелер, чоң рахмат. Азыр көрдүңүздөр, биз балдардын жаш өзгөчөлүктөрүнө карап туруп эле ушундай практикалык иштерди жасасак болот экен. Эрте курактагы балдардын сенсордук өнүгүүсү, көрдүңүздөр, түстөр, формалар, өлчөмдөр, жыйыттап көрүү, мына азыркы эжекелер көрсөтүп берди. Дагы жылдырап коюңуздар. Баланын 2-3 жыл ичиндеги сенсордук өнүгүүсү оюндар менен да, оюндар иш-чаралар менен өткөрүлөт. Мына мисалы азыркы карагандай эле машиналардын мондай тетик баллондорун ушул машинага алып барып туруп коюу деген могу жерге, ошол дагы аткара алышат балдарчы. Бал сенсордук кабыл алуусун жакшыртабыз. Дагы
Педагогикалык процессти уюштуруу педагогдорго кеңеш. Эми биз азыр ушу бардык практиканы өтүп калдык. Сабактардын ортосундагы тыныгууларда кыймылдуу, аз кыймылдуу же музыкалык ритмдик оюндарды ойнотуңуз. Кенже, орто тайпаларга 5 минут, жогорку даярдоо тайпаларга 10 минут. Мисалы, бир сабак бүткөндөн кийин экинчи сабакка чейин бала бир аз ойно болсо, кийинки сабакты кабыл албайт, турабы? Уже көңүл дагы бургусу келбей калат. Менин чыналуусуна алып келүүчү сабактардын ортосунда 1,5-2 минут алып тыныгуу жасаңыз. Тыныгуу сабак, физминутка дейбиз. Күндүн экинчи бөлүгүндө күндүзгү уйкудан кийин балдар үчүн сабактарды өткөрүп пландаштырылган болсо, анда муну жумасына 2 жолдон ашык кылбаңыз. Сабактардын жалпы убактысынын ичинен 50% балдардан мени чыналуусун талап кылган иштерге, калган 50% дене тарбия, ден соолук, эстетикалык циклга бөлүңүз дейт. Көрдүңүздөрбү? Дагы кийинкиси мугалим үчүн осуят. Баланын чексиздигине ишениңиз. Мугалимдик жөндөмүңүзгө жана талантыңызга ишениңиз. Мугалимдик кесип сенин тагдырың. Балага адамгерчиликтүү мамиле кылуунун күчүнө ишениңиз. Педагогика боорукердик жана сүйүүнүн күчүнө ишениң. Гумандуу педагог. Мугалимдин жылмаюусу болбосо, окуучулардын жашоосунда окуу кубанычынын жарыгы өчөт. Сүйүү жана умтулуу эрип кетет дейт. Көрдүңүздөрбү? Жылмайбаган мугалим окуучулардын арасында чоочун адам дейт. Көрдүңүздөрбү? Жылмайбай мостоп турсаң, бала да сага жакындаганда коркот да. Көрдүңүздөрбү? Даже биздин окумуштуулар дагы ошонун баарын изилдеп чыкканда барчы. Кийинкиси мугалим үчүн 3 мыйзам. Баланы кандай болсо ошондой сүй. Ар бир баланы сүй. Тил алчак да, тентек да баланы түшүнүш керек. Бул тентек деп карабастан эле бир жакшы тил алган баланы карай берсек дагы болбой калат, туурабы? Болбосо жумушуңда кетишиң керек дейт. Көрдүңүздөрбү? Эгер баланы түшүнө албасаң, ал деген сенин кесибиң эмес дегенди билдирет. Ар бир балага оптимист болуңуз. Ар бир бала жөндөмдүү ага ишениш керек. Бирде болбосо, бир жагынан болбосо, бир бала ырдай албаса, биле алат, туурабы? Ошол сыяктуу. Балалык программасынын мазмунун билим берүү процессин уюштуруу. Азыр карап турсак, балдардын курактык жана жеке мүмкүнчүлүктөрүн эске алуу. Көрдүңүздөр, анан бул жерде дагы ушул жерде дагы коопсуздук, ыңгайлуу чөйрөнү түзүү. Анда эркин чыгармачыл инсан өнүгөт дейт. Бала коркпой, эркин болсо, ал баланын чыгармачылыгы өнүп өсүп, мындай ичиндегиси сыртка чыгат да. Мен билдим. Кийинкиси. Мен билдим, мен дагы такташым керек. Эми мен кандай кылып балдарды тарбиялайм, кандай кылып сабак өтөм деген. Азыр ушул суроого 3 столдон бирден жооп берип койсоңуздар. Бат-баттан эле. Мен билдим, сиз эмнени билдиңиз бүгүнкү семинар сабакта. Мен дагы эмне такташым керек. Анда эми мен кандай кылып окуу процессин алып кетем. Бир сөз менен эле. Мен билдим, буга чейинки тарбиячы өтө таланттуу болуш керек. Бир эле тарбиячы эмес, сүрөтчү болуш керек, ырчы болуш керек, бийчи болуш керек. Мен такташым керек. Азыркы жаңы бизге берилип аткан мүмкүнчүлүктөрдү же жаңы бизге берилип аткан билимдин жаңы нугун билишим керек, такташым керек. Мен эми ойлойм, мыкты тарбиячы болом. Мен билдим, буга чейинки үйрөнгөн нерселерден дагы үйрөнө турган нерсебиз көп. Изденишибиз керек, такташым керек. Мен азыр кенже тайпадар үчүн могу эме алып кетти го, кол менен оюнчуктарды ошону көрүшүм керек экен. Мен тайпам ошону эптеп кете алабы? Ошон үчүн алманы эмени себеп мен өткөндө көрдүм, өз балдарыман ошону эме алалар, түстөрдү. Мисалы, лимонду бир жерде аңгырсөсөң, эмне десең, ачуу дейт да. Ошон лимон экен билет, бирок айта албайт, ошондо туктаса болот. Мен кантанын ичине кол салганда, бананды алып чишиңизе издеп көргөн ошого мен балдарым эмени жетеби? Кургозор ошону такташым керек экен, оюндарга кошуп, мен эми изденсем жакшы тарбиячы боло алам. Чоң рахмат. Сиздерден Мен билдим, бүгүнкү семинарда ар тараптуу болуш керек.
өз ойын еркін айта тұрған. Ал енді тақтай тұрған нерсем балдардың мен ағайдың сауын айтышым керек. Ноталарды тақтай өсін жана ақында пазылдардың іштері бар. Ошолорду тақтап изденишим керек екен. Ошондо мен чоң рахмат. Эми ушуну менен бүгүнкү семинардын сабагыбыз соңуна чыкты. Сиздердин баарыңыздарды чоң катышып бергениңиздерге чоң рахмат. Сиздерди дайыма эшигибиз ачык, келип туруңуздар демекчи. Бүгүнкү сиздерге семинар өткөн эжеке Дербишева Гүлнара Жубаевна азыркы учурда 3 сааттык бала бакчанын тарбиячысымыз.